Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейжи каналына кош келиңиздер. Каналга жазыл электер, жазылып коюуну унутпаңыздар. Биз бир гана унаалар менен токтолбойбуз, маалымат берген. Мынакей азыр кайсыл жерди көрсөтүп атат десеңиздер, Ош шаарындагы Жаңы базар тарапта жүрөбүз. Эмерек базарын өзүнчө бир видео кылып чыгардык. Жана жаңы келечек базары жөнүндө дагы өзүнчө бир видео кылып чыгардык. YouTube баракчабызга кирип, маалымат алып алсаңыздар болот ушул базарлар жөнүндө. Бүгүн 2 май 2026 жыл. Бул видеодо сиздерге ушул курулуш материалдар жөнүндө маалымат берейин деп атам. Баягы жаңы ачылган соода көркөлөрүндө нелер сатылууда. Дээрлик көпчүлүгү эле ачылып калыптыр чындыгында. Мен мындай ачылат деп ойлогон эмес элем. Иштеп калыптыр. Анан мен эми айрым бир бурч үчүн эле көрсөтөт окшойм. Толук айланыш үчүн өтө көп убакыт да кетип калат. Ол жакын тараптагы өзүм дагыдан баштай берейин. Туш кагаздары, асма шамдары деп турат. Баягы боёк, сырдоо краскалары, ошол водоэмульсионка, линолеум, ошол эле баягы сантехника, дээрлик баягы ушундай курулуш материалдарын көрүп атам. Мына жакыныраак ушул жерден баштай берсек анда. Анан комментарийге активдүү катышып туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Башында айта кетейин, 1000 лайк делесе ушул видеобуз дагы да жаңылап туруп ушундай видеону тарта кетемин. Комментарийге да активдүү катышып туруңуздар. Силердин ошол комментарийде жазган суроо сунушуңуздарды эске алып, ошол кийинки видеобуздагы ошондой тарткан аракет жасайбыз. Азыр көбүнчөсү үстүртөн эле көрсөтүп турайын. Кийин да тарта кетебиз. Баалары канча сомдон, кандай материалдар, ошого токтолуп. Мен ойлойм азыр мындай башкача чыгып калыптыр ушундайлар. Бул атам бул жакта кафель экен. Кафелдин түрү турат бул жерде. Кафелдин түрлөрү. Assalomu alaykum. Кафелдин түрлөрүн табат экенсиз. Мына размерлери 60ка 1,20 экен. Мынтип берели. Эгер ушул кафелдер дагы да токтолуп, дагы да жакшыраак маалымат бериңиз деп тур комментарийде жазсаңыздар, дагы келип тарта кетебиз. Мындай. Бул жакта баягы жыгач чемеректери, сантехникалар бул жакта, раковина, баягы смесительдер, бул жакта аристондор. Жакшынакай эле дүкөн экен мына. Бааларын да жазып койгон. Мынакей ушул. Бул канча литр экен да? 80 ekan. 80 litrga. 100 o'shanda. 14,5. 50, 80, 100. Мына өйдөдөн башталып кете берет экен да. Мо 80 бул 100 экен да ошондо. 80дик 12,5 миң, так, бул 50-лүгү 10,5 миң сом. Жакшы баалар. Караштырып беребиз ака. Ооба, дагы да эми түшөсүздөр да. Бир аз, Ооба, түшүп беребиз ака, бейкыжа. Ушундай бойлерлердин түрлөрү бар экен.
Азыр эми үстүртөн эле маалымат берем жогоруда айтканымдай. Кийин дагы да келип бир баалары менен жакшынакай токтолуп маалымат бере кетебиз. Сантехника боюнча бардык ушундай шаймандар бар экен. Машина Кейз каналынан YouTube'дагычы. Ошо азыр базардын кандай иштеп атканын көрүп, обзор кылып кетип атам да. Мындай караганда көпчүлүгү иштеп эле калыптыр, а? Бул жакта иштеп калды. Жакшы. Мен мындай иштейт деп ойлободум эле. Келсем биринчи сериялы эле отурат окшойт десем. Болуптур. Да Кудай буйрса келебиз, а? Аха, рахмат. Отопление дагы бар. Баягы жылуулук системасына тиешелүү бул жакта дагы ушундай бар экен. Жакшы сонун болуптур, сонун болуптур. Мындай мештери менен комментарийге катышып туруңуздар. Силердин сунушуңуздарды эске алабыз сөзсүз түрдө. Эмнени көп сурансаңыздар, ошону кийинки видеодо тарткан аракет жасайын. Курулуш материалдары мындай 9 катар окшойт. 9 катар 4 блоктон турабы же 6 блоктон турабы ушундай. Жакшынакай эле сонун болуп иштеп калыптыр базар. Мына профилдер турат экен бул жакта. Бул профилдер неге иштелет? Потолочный профиль. Потолоктор, шыптарга. Жакшы. Мынакей бул жакта ушундай ламинат панелдер экен. Туш кагаздар бул жакта. Эшиктер. Жаңы базар жактагы Бекмаман Осмонов көчөсүндөгү панелдерди көрсөтүп коеюн. Ушулар менен да көпчүлүгү азыр иштеп калды. Үйдө ремонттогондо деле ушундайларды колдонсоңуздар болот. Соода жайында деле ремонттогондо ушуларды колдонуп иштетсеңиздер да болот экен. Жакшы. Мынакей бул бамбук панели. Бул жакта ошондой люстра лампалар экен да. Плинтустар. Бул жакта Аристондар бир аз арзаныраак экен. 7100 сомдуктары бар экен. Ушул 5500 сомдуктары бар экен. 6400 деп турат. Ушундай Аристондар бар экен, жакшы. Ушул ламинаттар. Qanaqa qilaylik?
Aslında ona ötesi var ki şurada takla arabada işte kalkın. Bu жерде да жакшы ламинаттар бар экен. Шлангтар, бул жакта насостор турат. 05 dedikler 920 920 902. Мына мен видео ушул тартып аткандарда пайдасы тийди деп ойлоймун. Ушул видеого карап дагы келип багыттап алсаңыздар болот. Ушул Ош шаарында жаңы ачылган базар тараптан. Анан бул жак көчө дагы Кудай буйрса бүтүп калса аябай дагы жакшы болот. Ушул жол менен барып туруп эле баягы Обул ГАИге жетпеген билесиздер, Наваи көчөсү менен Кооператив көчөсүнүн кесилишинде бул көчө жаңы көчө кошулуп атат. Ошол жакта азыр дагы айлампа курулууда. Айлампага барып, ошондон нары Бекмаматов Осматовго кирип отурбай эле шаардын ичинде ушул көчө аркылуу дагы кирип кетсеңиздер болот. Сиздерге ушул маалымат кызыктуу болду деп ойлоймун. Дагы да айтып кетейин, лайктан аянбай басып туруңуздар. 1000 лайк делесе, ошол видеодогу комментарийлерди эске алып, мисалы үчүн көпчүлүгүңүздөр туш кагаздар жөнүндө десеңиздер, мен ошол видеону көбүнчөсү туш кагаздар жөнүндө тартамын. Же болбосо сантехникабы, же баягы МДФ болобу, кандай бир курулуш материалдар болбосун, көпчүлүк сурангандар дын комментарийни эске алып туруп ушундай видео чыгарылыш жасаймын. 1000 лайк күтүп турабыз. Бардыңыздар ушул лайк басып, комментарийге активдүү катышкан көрүүчүлөргө өзгөчө ыраазычылык билдирем.